Болотбек мырза, саламатсызбы? Саламатчыл. Мына бүгүн сиздин кичи мекениңизге келдик. Азыр сиздин штабта жумуш абдан кайнап жаткан экен, кызуу экен. Үгүт иштерин жүргүзүп атсаңыз керек, элдин маанайы кандай, шайлоочулардын негизги көйгөйлөрүн угуп, билип, баамдап атсаңыз керек. Районду түрө кыдырып, азыр ар бир айылда жолуш өткөрүп жүрөм. Элдин маанайы жалпысынан жакшы. Тескерисин айтып атышат, быйыл шайлоо суз өтүп атат. Анан мен сурап атам. Майрамдагыдай эмес. Эмне үчүн десем айтып атышат, жанагы мурдагыдай республикадан, областтан келген жетекчилер жок. Чоңдор чуркабайт. Тынч деген сөз айтып атышат. Бул албетте азыркы президент баш болгон Садыр Нурбек Жапаровдун жүргүзгөн саясатынын чоң плюсу шайлоого жетекчилерди аралаштырбай коюу боюнча. Бирок биздин бийлик, жергиликтүү бийлик, как всегда, бүрк ал десе баш алып, района директорге кол койдурса, директорлор мугалимдерге кол койдуп салыптыр. Силер катышкан укугуңар жок, жолугушуп барган укугуңар жок. Алар шайлоочу катары жолугуш керек. Бул биринчиси. Экинчиси, мыйзамда мугалимдерди үгүт ишине катышпасын деген тыюу жок. Тыюу жетекчилерге салынган. Мекеме уюм жетекчилерине, ушул жергиликтүү бийликтин жетекчилерине, айылдык кеңештин төрагасына, айылдык кеңештин депутаттарына да уруксат берилген, атайын. Ушуну көпчүлүгү байкабай эле, такыр ушул эч ким аралашпасын деген нормага жанагы кол койдурушуп мугалимдерге. Такыр катышпайсыңар, көрүнбөгүлө деп, тим эле шыбырап сүйлөп калышыптыр да. Бул экинчи жагы. Мен колуман келиши айттым, мыйзамда андай эмес. Мыйзамдын тескерисинче, азыр жаңы мыйзам келип, эл түшүнбөй аткан учурда мугалимдердин ролу аябай чоң. Ушул айыл жериндеги эң алдыңкы интеллигенция мугалимдер. Ошолор түшүндүрүштөн ушул жүрүш керек болчу. А биз тескерисинче аларга тыюу салып коюппуз. Мен атайын өзүм кат менен да кайрылдым. Райондук билим берүү башчысына дагы бул эме деген жорук. Бул башка аймактарда деле ушундай процесс болуп атпайбы? Бул өзгөндө гана эмес, э? Бүт Кыргызстан боюнча ушундай да. Бул парламентте мурдара карасаңыздар болмок беле? Жок, айтып атпаймынбы, мыйзамда мугалимдер, жөнөкөй мугалимдердин үгүт ишине катышпасын деген тыюу салынган эмес. Муну ушул жана президент бүт бийлик депутаттарын чогултуп туруп, эч ким аралашпасын, эл өзү тандасын, биз шарт түзүп гана берели деген сөздү мындай түшүнүктү толук алып алышкандагы бүт баарына тыюу салып атышат да. Мектептин сторожунан бери, техникасынан бери кол койдурушуп, силер мектепте иштейсиңер, аралашпагыла деген эмеге келип калыптыр да. Экинчиси, көп айыл жерлеринде маданият үйү жок. Жолугуша турган жерлер жок, мектептин залынан башка. Мектепке тыюу салып коюлган. 100 метрде жакын жолой албайбыз. Ушул жагынан албетте бул жанагы былтыркы октябрь окуясынан кийин президенттик шайлоого даярдык болуп, мыйзам даярдалганда тез мыйзамды кабыл алгандын мына кесепети деп койсом болот. Муну албетте мына азыр мен конкреттүү түрдө өзүм кошо жүрүп көрүп атам. Муну парламенттен ушул мыйзамга өзгөртүү киргизип коюш керек. Так. Жакшы. Айтыңызчы, негизи, эгер мен жаңылбасам, сиз 2005-жылы парламентке бир мандаттуу округ аркылуу келген элеңиз да. Кийин Ак жол партиясы аркылуу келдиңиз, андан кийин бир болдун секиригин жасайбыз деп бир топ мырзалар бир болду тандадыңыздар. Эми болсо ишенимдин желеги менен бара жатасыз да. Сизден сурагым келет. Эми кичи мекениңизде сиздин мындай кадыр баркыңыздын жогору экендигин оппоненттериңиз деле мойнуна алып айтып калышат экен. Эмне үчүн бир мандаттууну тандаган жоксуз? Аябай бул кызык суроо. Бул жерде туура мен ошол өзүм мурда шайланган округга бир мандаттуу койсом болмок. Бирок бул жерде мына жаңы мыйзам ар бир мен саясатчымын деген адамга бир сыноо болуп жатат да. Сени ушул кичи мекениң эле шайлайбы, же Кыргызстан боюнча билеби сени? Азыр мына лидермин деген кишилердин көбүн шайлоодон кийин көрөбүз да. Мына ушул лидер болуп жүргөндөрдүн жалпы кыргыз эли
билеби, жалпы кыргыз эли баа берип шайлайбы, жокпу. Мен өзүмө ушул жаатта сынап көрөйүн дедим. Себеби бул мыйзамды Алтынбек Сулайманов сунуш берип киргизди. Өткөн шайлоого да аракет болгон болчу, анда бийлик колдобой калган. Азыркы шартта ушул сунуш болгондо дагы бир баса белгилегим келет. Муну биздин ушу кыргыз өлкөбүздүн президенти Садыр Жапаров өзү колдоп, чын эле эл тандасын, талапкерлер партиянын эмес, ушул келечекте боло турган депутатты эл өзү тандабасын деген ойду бекем кармап, мыйзамды колдоп берди. И парламент муну өткөрүп, азыр ушул өзгөчө шайлоо болуп жатат. Түшүндүрүү иштерин көп кылууга туура келип атат, себеби мурда просто партияны шайлап жүргөн кишилер айтып атат, кандай эмне. Экинчиси, жанагы бюллетенде фамилия эмес, номер болуп атпайбы? Фамилияга көнүп калган кишилер эки бюллетен болуп, дагы бир ушундай элдерди түшүнүксөм алып кетип атат да. Сиз айтмакчы, азыр элдин көбү эле мындай сүйлөшө келсең, кантип шайлайсың, добуш берүүнүн мындай процессин өзүң билесиңби десе, билишпейт экен да. Мүмкүн ушул мындай убагында бир атайын структуралар же болбосо жана мамлекеттик масс медиалар ушундай түшүндүрүү иштерин жасаш керек беле? Керек болчу, албетте. Керек болсо ушул шаардык кеңешке пилоттуу кылып өткөрүп, апкатка кылып коюш керек да, кандай деп. Жасап көргөндө жакшы болмок. Бирок мен ойлойм, биздин элибиз бардыгына кыргыз эли тез үйрөнө турган элдердин бири. Бүт жаңылыкты, жакшы нерсени тез кабыл алабыз. Ойлойм, бул дагы ушул шайлоодо кичине каталыктар болушу мүмкүн, бирок келеки шайлоого бул чоң ушул элдин сыноосуна, элдин таразасына өзүн коем деген саясатчылар үчүн бул аябай керектүү нерсе. Албетте, эмне үчүн бир мандаттуу округ аркылуу барбагандыгыңыздын жүйөсүн түшүндүрдүңүз. Эми мен эмне үчүн ишенимди тандап алдыңыз деп сурагым келип жатат. Дегеним, Ишеним партиясында мындай көбү мындай саясатка жаңы аттанып аткандар экен. Дегеним, мына партиянын лидери болуп биринчи бараткан Азамат Дороев мырза деле публичный саясатчы эмес. Анан эми Ишенимдин ошол программасын, платформасын иштеп чыгууга сиз сыяктуу такшалган саясатчылар катыштыбы же жөн эле тизмеге баягы мындай бир түртө турган кишилер катары сиздер бардыңыздар, локомотив болуп деген? Бул жерде мындай да, жалпы коомубузда ушул 30 жылдан бери жүргөн саясатчыларга же болбосо мурдатан бери шайлоого катышкан партияларга терс пикир аябай көп жаралып жатат. Бул ушул экономиканын оңолбогондугу, элдин турмушунун оңолбогондугун бардыгын ушул депутаттардан көрөткөндөр дагы бар да. Албетте, бул коомдогу ой пикирди биз эске албасак болбойт. Ошондуктан мен ошол 2010 жылдан 16 жылга чейин жеке ишкерлик маалектендим. 15 жылы ушул Бир Бол партиясы менен шайлоого катыштык. Туура айттыңыз, Элбир Секириги деп, ушул Акылбек Үсөнбекович Жапаров жазган программанын негизинде ошол чоң команда менен даярдаган программа болчу. Мен мына министр кабинетине бекитип атканда мен каалоомду айттым, Акылбек Үсөнбекович, өзүңүз жазган программаны ишке ашыруу үчүн мезгил келди сизге мына. Жетекчиликти алып атасыз, министр кабинетинин ийгилик каалайм деп каалоомду айттым. Албетте, мындай бир кыйыр түрдө сын айткан экенсиз да? Ооба, кыйыр түрдө, бир жагы кыйыр түрдө, экинчи жагы чындыгында Акылбек Үсөнбекович деп ушундай импульсивный, как экономист катары тез чечим кабыл алууга, ушундай чечим кабыл алып жүргөн кишилердин бири. Мунун жакшы жагы бар. Албетте, эгерде ошону тең салмактуу ойлогон мына аткаруу бийлигинин башчысы президент кээ бир жерлерде ушу тормуз басканды басып туруш керек деп ойлойм. Калган жагынан ийгилик каалайбыз, көп чоң өзүнө милдеттеме алды. Ишенимди эмнеге тандадыңыз? Ишеним тандаганыбыз бул мына 2020 жылкы өткөн шайлоодо Замандаш партиясы менен Сатыбалдыев Элмирза Ракиевич экөөбүз Замандаш партиясы менен келгенбиз.
Быйылкы шайлоого замандаш катышпоону чечти. Ошондо биз чогулуп, ушу партиянын активи менен акылдашып, ушул шайлоого бара турган кишилер өздөрү тандасын ким менен барышты деген чечим болду. Жалпысынан ушул карап туруп ишеним тандадык. Себеби бүгүнкү күндө элдин парламентке болгондагы, бийликке болгондагы ишеними жок. Ишеним саясий партиясынын аты ошол элдин бийликке, парламентке болгон ишенимин кайтаруу негизги. Биринчиден, экинчиден ушул жалпы коом талап кылып аткан негизги партиянын башчылары дагы, негизги ушул партиянын негизги составы дагы жаштар. Ошондуктан ушул жаштар менен биргеликте ушул биз немеге барууну чечтик. Ошол өткөндөгү замандаш партиясы менен шайлоого баргандардын кесиптештерим бар. Бул партияда биз ушул чогуу баратабыз. Сиз өзүңүз жеке кайсы партиянын мүчөсүсүз ошондо? Ак жолдо калдыңызбы же чыгып кеттиңизби? Мен ошондо замандаш партиясынын мүчөсүмүн азыр мен. Себеби чыга элексиз, көөлүктү тапшыра элексиз. Ооба. Мен ушул 2015 жылы дагы Бирбол партиясынын мүчөсү болгон эмесмин. Себеби мыйзам ошого жол берет. Партиянын мүчөсү болбой туруп, ушу партиянын программасын, партиянын оюн колдогон болсоң, катышсаң болот. Ушул 2020 жылы гана мен ушул парт билетти алмаштырдым. Ага чейин Ак жолдун мүчөсү болуп жүргөмүн. Азыр болсо ошол замандаш партиясынын саясий кеңешинин уруксаты менен ушул ишеним партиясы менен баратам. Ишеним партиясындагы мүчөсү эмесмин азыр. Айтыңызчы, мен көп саясатчылар менен сүйлөшүп калганда, мындай кулуардан тышкары айтышат, бийлик бул жолку шайлоодо деле 3-4 партияны сүрөп бара жатат. Бирок аны моюнга кылгысы келбей жатат депчи. Ал айтылган партиялардын катарында мына ишенимди да кошуп жатышат. Анан баягы партиянын жаш саясатчылары менен сүйлөшкөндө деле бул жөнүндө ачык айтышпайт экен. Эми мүмкүн сиз айтарсыз. Мен айтсам мындай. Туура бүгүн бийлик өзү түптөп могул менин партиям деп сүрөгөн партия жок. Бирок ошол эле шартта азыркы бийликтин саясатын колдогон партиялар бар. Ошол партиялардын бири Ишеним партиясы. Себеби биз Кыргызстанда ушул бийликти алмаштыруунун лимитин түгөттүк да. Акыркы 15 жылда биз 3 жолу күч менен бийлик алмаштырдык. Бир гүлдөп жыргап кетпедик. Тескерисинче экономика артка кетти. Ошондуктан мен башынан эле ушундай күч менен бийлик алмаштырууга 2005-та каршы болгом, мен 2010-да каршы болгом, 2020-да каршы болгом. Бардыгы өзү табигый жол менен барыш керек, шайлоо менен барыш керек. Бизде ушул эгерде токтотпосок, муну барып биз мамлекетти жоготуп алышыбыз мүмкүн. Ошондуктан Ишеним партиясында негизинен азыркы саясатты колдоп, ушул президентке мүмкүнчүлүк берели. Мына айткан сөздөрүнүн өтөсүнөн чыга баштады. Ошону мунары улантып, өлкөбүздү өнүктүрүүгө бир кадам таштайлы деген аракет болгондуктан мен оюмча ошондой көз караш болуш керек. Бирок мына мен өзүм деле кыдырып жүрөм. Эгерде бийликтин партиясы болуп, бийлик сүрөгөн болсо, анда айыл өкмөттөр, ушул мекеме уюм жетекчилери мурдагыдай болуп бардыгы чуркамак. Мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, эч ким жок. Өзүбүз менен өзүбүз эл менен жолугуп, элдин тандоосуна, элдин таразасына өзүбүздү коюп атабыз. Бийликтин жүргүзүп жаткан саясатын колдогон партия деп белгилеп жатасыз. Андай болсо сиз бийликтин бир жылкы иш аракетине сиз мындай ичиңиз чыгат, канааттанасыз дегенди билгизеби бул? Ооба. Мен муну айтарлым. Эң негизги ийгилиги кайсы анда? Мен айтар элем муну мындай деп. Негизги ийгиликтеринин бири бул кумтөрдүн элге кайтаруу болгон аракети. Бирок аягы кандай болот? Аягы мен ойлойм, эгерде
ушул экологияга келген зыянды коррупция, ушул жогорку бийлик менен болгон коррупцияны далилдей алган болсок, жеңиш биздики. Экологияга чоң зыян келтирилгендиги бул факт. Муну ойлойм, азыр эл аралык уюмдар менен бирге ушунун далилдөөсүнүн үстүнөн иштешибиз керек. Кумтөрдү май айынан бери кыргыз өкмөтү башкарып атат өзү. Тышкы башкаруу киргизилип. Тышкы башкаруу, убактылуу башкаруу киргизилип, азыр толук түрдө кыргыз мамлекетинин кароосунда деп койсок болот, карамагында иштеп жатат. Эл аралык соттор бар, конечно. Бул соттордун биринчи, экинчи этаптары өтө баштады. Ушу Сентеранын жетекчилиги өзү дагы түшүнгөн окшойт. Мына Женевада биринчи жолугушуу болду, биринчи раунд. Толук маалыматты биз ала элекпиз. Бирок мен ойлойм, бул сүйлөшүүлөрдүн бир оң жыйынтыгы сөзсүз болот. Себеби алар өздөрүнүн кылган иштерин өздөрү билет. Эмне кылгандарын. Азыркы ушул дүйнөнү каптаган ушул жанагы орусча айтмакчы глобальный потепление деп коебуз го, ушул жылуулук болуп климат алмашып аткан учурда экологияга келтирген зыян, ошол мөңгүлөрдү жок болушу, ушунун баардыгы далилденген болсо, тескерисинче ушул Сентера компаниясы чоң зыян төлөш керек Кыргызстанга. Буга жалпы дүйнөлүк коомчулук ушуну талап кылып турат азыр. Бул бир гана ийгилигин белгиледиңиз. Кемчилиги барбы, жокпу? Албетте, бул эми кемчилиги бүгүнкү күндөгү бул эми биздин эле бийликтин эмес, бирок жалпы дүйнөлүк коомчулукта экономикасы бизден да күчтүү мамлекеттерде ковидтин айынан аябай чоң баалардын өсүшү болуп жатат. Элибизге анын баардыгын түшүндүрүү өтө кыйын. Азыр жалпы эл айтып атат, эмне үчүн мына бир жылда баа ушунча өсүп кетти? Эмне үчүн алдыга жылуу жок? Эмне үчүн өндүрүшүбүз иштей баштаган жок деген суроолор көп. Эмне үчүн деген суроого жооп берүү бир жылда мен ойлойм мүмкүн эмес. Биз 30 жыл ушул Союздан калган өндүрүшүбүздү талкууладык. Мен өзүм 20 жыл завод иштеген киши катары айтам. Дастанды жетектеп турдуңуз. Мастерден баштап жетекчиге чейин бардым мен. Өндүрүш өнүкмөйүнчө өлкө өнүкпөйт. Биз ушуну так өзүбүзгө өсүп аткан муундагы, жетекчилик дагы өзүнө ушуну жазыш керек. Себеби миграциянын негизги эмне үчүн пайда болду? Мына Бишкектин өзүндө эле 100 миңден ашуун жумушчулар бар болчу. Завод, фабрикада. Бул Бишкектин өзүндө эле. Азыркы күндө ошондон бир 10-15 миң гана калганда, калганын бардыгын биз эмне кылдык? Биз базар кылдык. Убактылуу ошол базар экономикасы, ошол базар дагы сактады бизди. Туура элибиз ошол жумуш менен Кытайдан келген товарды Кыргызстан аркылуу Россияга, Казакстанга, башка өлкөлөргө, Өзбекстанга чейин алып барып сатып, ушундай биз как буферный зона катары транзит болуп калдык да, ошондон элибиз тез соодага үйлөнүп, өткөн мезгилден өттүк биз. Азыр уже ошол кайра мурдагыдай кылып өндүрүштү ордуна коюп, жумуш ордундарын түзүп, жаштарыбызды алып калбасак болбойт. Бул чындыгында өтө олуттуу маселе. Анан жана сиз дагы ушул Акылбек Жапаров мырза бир кезде кесиптешиңиз, анан бир фракциялашыңыз катары жасаган аракети жөнүндө белгилеп өтпөдүңүзбү? Бүгүн ал киши чындыгында эле мындай алдыга ойлонуп бара жатабы? Мен экономиканы көтөрөм, бюджеттин санын алдаганча жогорулатам деген убадасын берип жатат. Сиз ошол өндүрүштө, экономикада мындай иштеп жаткан киши катары, реалдуу секторду билип аткан киши катары ишенип турасызбы? Мен Акылбек Үсөнбекович менен көзмө-көз сүйлөшүп, программасын угуп, азыркы аракеттеринин көбүнү билем. Ошондуктан биз 3-4 жылга өсүш болот, эгерде Акылбек Үсөнбекович ушундай өзүнүн оюн ишке ашырса. Бул биринчиден ушул жанагы бүт салыктарды фискалдаштыруу деп коебуз биз.
ошону автоматташтыруу, ушу салык төлөгөндөрдүн баардыгын ачыкка чыгаруу. Эгерде ушуну чыгара алсак бардыгын. Бирок сиз жакшы билесиз да, бул фискалдаштыруу маселеси соңку 5 жылдан бери эле көтөрүлүп келе жатат. Кайсы премьер-министр келсе, дайыма ушуну ваада кылат. Аткарылбай эле келе атпайбы? Бирок мына азыркыдай конкреттүү аракет болгон эмес. Мына Россиянын премьер-министри Мишустин убагында Россиянын бюджетин 2 эсе көтөрө алды. Фискализациянын эсебинен. Ошонун эсебинен. Азыр ошол Россия өкмөтү былтыр кол коюлду. Азыр толук Кыргызстанда ошондой фискалдаштырууну программасы менен башкасы менен жардам берип, ушуну көмөк көрсөтө баштады. Конкреттүү иштер башталды азыр, кадамдар. Мен ойлойм, бул 22-жылы конкреттүү бир өсүш, жылыш болот сөзсүз түрдө. Айтыңызчы, мисалы сиз эгер жаңылбасам бир нече жолку чакырылыштын депутаты болдуңуз, толуктап коерсуз, 3 жолку чакырылышка депутат болдуңуз. Бул жолу 4-үнчү рет бара жатасыз да. Анан мындай баягы биринчи барганда бардык эле көбү кыйналса керек, мисалы жанагы тамганы жаңы үйрөнгөн алипеден баштаган сыяктуучу. Бүгүн ушул мыйзам чыгаруу бийлиги чыны менен эле элдин үмүтүн актап жатабы? Кайрадан ошондой кечиресиз, эгер катуу айтсам, ошондой азыркы 6-чакырылыштагыдай мындай чабал парламент пайда болуп калбайбы? Бул мындай да, партиялык системанын биз эң бир жаман жагын тандап алдык да. Негизи партиялык системанын плюс жактары көп. Жаман жагы кайсы? Бул ошол жанагы алтын тизме дегенди нормага киргиздик. Лидер чечет дегенди. Лидер чечкенди нормага киргиздик. Мындай эл өзү тандабай талапкерлерди тизмеде ушул артта туруп калып, көп тош алгандар мандат албай, алдыңкына тизмедегилер мандат алып калган учурду биз көрдүк. Ушунун бардыгы жанагы тыйыны көп болуп, билими жок, же тажрыйбасы жок, же болбосо чоң бизнестин ээси болуп туруп, эптеп эле ошол бизнесин коргоо үчүн келген биздин кыргызстандықтардын айынан жалпы элибиз парламентти ар кандай атка кондурду. Бул ушул партиялык шайлоонун чоң минустарынын бири. Азыр мына ошону оңдоонун аракети болуп атат, ушул эл өзү тандасын деп. Ар бир талапкерге добуш берип, ар бир талапкерге добуш бергенде эми жанагындай 5 жыл мандат алып алып туруп бир ооз сүйлөгөн депутаттар бар. 5 жылдын ичинде жанагы 30 күн келбесе айдылат деген норма бар да. Ал 30 күн деген бул мындай катар күн эмес, жумушчу күн жазылып калган, сессионный күндөр. А 30 күн деген бул 4 ай келбеш керек жумушка. 3 ай келбей, 1 ай келип коюп, кайра келбей жүргөн коллегаларыбыз болгон. Аны элибиз көрүп турду. Кнопканы башкалар басат. Ооба. Элибиз аны көрүп турду. Негизинен мен ойлойм, ушунун бардыгы жалпы жөнөкөй элди өзгөчө онлайн көрсөтүп башталгандан кийин сессиябызды элди аябай тескери пикирге түртүп, ой, парламент деген ушул болсо, булар эмнеге элди дегендей жаман ойлорду, жаман аттарды, куудулдардын оозунан түшпөй калдык биз. Оңой тема болуп калды. Албетте буга өзүбүз деле күнөөлүүбүз, ушул парламентте отурган депутаттар. Жалпы эле эмес, мен деле ушул 20-30 депутат тааныбай эле өтүп кеттим ушул парламент. Мен 1 жыл кийин келдим, 15 жыл келген жокмун, мен 16 жыл келгем, бирок ошондой коллегаларым болгон. Сиз саясаттагы мындан 5 же 10 жыл мурунку мындай беделиңиз менен азыркы беделиңизди салыштыра аласызбы? Албетте, тажрыйба болду. Мына ушул парламенттеги башка парламенттердин жумушун көрүп, өзүм ушу парламенттеги иштөө тартибине, мыйзам чыгаруу жаатындагы иштерде алдыга жылуу мен үчүн көп эле болду. Бирок экинчи жагынан эл, биздин элибиз, карапайым эл көп нерсени күтөт да депутаттарданчы. Мына биздин мектеп салынбады, биздин айылга эчтеке болбоду, мына шайлоого келгенде баарын убада бересиңер деген жаатта мурда шайланып кайра келгендерге жаңы барып аткандарга караганда бир кыйлабы бар болот.
талап күчөйт. Убадаңды аткарган жоксуң. Ооба, убадаң аткарбадың деп партиянын программасында айткансыңар, эмне үчүн болбоду деген дагы талап күчтүү. Ошондуктан бир жагы иштөө жагынан жеңил болсо, экинчи жагынан ушул өңүттө элдин алдында оор болот. Ошолорду түшүндүрүү, эмне үчүн ушул болбоду, эмне үчүн мындай бир иштер болбоду деп. Жанагы мен мына бир мандаттуу округтан шайланганда райондо ошол убакта биздин бирден жардамчыбыз бар эле, официалдуу түрдө. Ошолор элди кабыл алып, эл менен депутаттын ортосундагы бир байланыштыруучу звено катары иштешкен да. Султан Акмашев деген аксакал менин жардамчым болчу өзгөндө. Мурдагы эски райком партиянын экинчи катчысы болгон киши райондун бүт маселесин билчү да. Менин ар дайым ушул каттар менен мен жадырып турчу. Ушул маселелер момундай, райондук момундай деп. Ошондой иш керек да. Партиялык түзүлүштүн жанагы бир округдун минусу дагы ушунда. Депутат бир жерге бекилбей, жалпы болуп калып туруп, элге мындай жөнөкөй элге келип жолукпаганда кесепет чыгып атат да. Азыр айыл корсаң айтат, мына 5 жыл келбей жүрүп эми келдиң деген да сөз бар. Бул жагынан алганда мына сиз айтып атпайсызбы, мурунку шайланып келген депутаттарга азыр бир топ эле кыйын болуп калды депчи. Сиз үчүн кандай болуп атат? Сизди кандай кабыл алып атышат? Эми чынын айтсаңыз. Мага да сын пикир көп. Сын пикир көп. Мен сын пикирди туура кабыл алып атам, болгондо айтып атам барган жерде. Анан ошол мен эми салыштырмалуу өзүмүн мына бул парламенттеги активдүүлүгүм менен жанагы военный заводдо 20 жыл иштегендиктен мен жумушту калтырганды жаман көрөм. Анан барган жерде айтышат, дайым биз сени дайым көрөбүз, дайым маселе көтөрөсүн. Бирок парламент чечпей атпайбы деген коллегаларым үчүн дагы жалпы ушундай элдин таарынычын, элдин ушул өкүтүн мындай ыраазы эместигин да кабыл алып атам да. Ошондуктан кээ бир ушул чечилген маселе болгон айылга барганда рахмат айтышат. Маселе чечилбей калган жерге барганда эмне кылдың деген сөздү укканда жер карайсың. Бирок элдерге айттым, түшүндүрүп, мына тажрыйба бар, билим бар. Мына колдоп берсеңиздер, азыркы парламентте ушул сиздердин маселеңиз үчүн иштейин. Анын үстүнө жаңы мыйзам менен, жаңы конституция менен парламенттин дагы табияты өзгөрүп атат. Мурда утуп келген партия коалицияга биригип өкмөт түзчү. Портфелдерди бөлүштүрүп бир ай жүрүшчү. Ар ким ушул мен партияма иштеди деген кишилерди коюп атып, биз министрлердин дагы ушул аброюн кетирдик. Билим деңгээлине карабай, менин партиямдын мүчөсү деген бөлүшүп эле алганыңыздар. Бөлүшүп болуп атып, ошол дагы экономика таасирин берди. Ошол дагы элди иренжитти. Мына парламенттеги аны сөздү угуп атпадыкпы? Айтпаңыз, ал түгүл жана мектептин жетекчисине чейинки звенолорду бөлүшүп алчу эмес беле? Ооба, мени колдогон деген менен кеткенбиз да. Айтып атпаймынбы, биз ошол партиялык түзүлүштүн эң бир жаман жактарын колдон алдык да, жакшы жагын эмес. Азыркы партияга анан кийин талапкерге добуштун дагы минус жагы бар. Бул партиянын лидеринин мындай бир чечим кабыл жагын жокко чыгарып атат. Ал деле катардагы талапкер сыяктуу болуп атат, Ооба. Ушул жерде маселе бар. Бирок негизинен эл аябай жакшы кабыл алып ушул жаңы мыйзамды. Ой, мына туура болуптур, эми биз өзүбүздүн кишини тандайбыз деген сөздү айтып атышат. Мисалы, адаттачы саясатта мыйзам чыгаруу бийлигинде бир 2-3 чакырылыш отуруп калгандар эле кайрадан эле саясатка баргысы келе берет да. Анан мен ойлойм да, эмне бул саясат оорубу же бир мындай адреналинби, ошол жака барса эле жаны жаялып калабы депчи. Мисалы, азгыра турган эмне бар ал жакта? Эми мындай да, мен мына бир мандаттуу шайлоо округунан шайланып барып, ал убакта чындыгында жаш болсоңуз керек. Жаш болчумун. Эми азыркы салыштырма өтө эле жаш эмес, 42 жашта болчумун. Тажрыйба анча эмес, парламенттин эмне экендигин, мындай парламенттин мүмкүнчүлүгүн, ушул элге бере турган жардамын толук колдоно албай калганымды 2010дон кийин байкадым да, ушул
Андан кейін ошо 6 жыл ишкердик менен алектендим айтпаймынбы, 5 жылдын ичинде парламенттин күчү менен элге көп маселе чечсе болоруна көзүм жеткенден кийин мен парламентке барууну кайра чечкенмин. Себеби ошол колдонулбай калган өзүңүн ички ресурсуңу, өзүңүн тажрыйбаң, өзүңүн билимиңи ушул колуман келет деп баргам да мен өзүм лично. Азыр дагы ошол мына сурап атышат көпчүлүгү, мына чарчабадыңызбы деген сөз бар. Ана мен айттым, туура. Бирок жаштык менен тажрыйба айкалыш керек. Ансыз болбойт. Ошол жаштык менен тажрыйба бир команда болуп келгенде алдыга жылуу болот. Жаштардын бир чоң плюсу бар, алар коркпойт, алар тартынбай алдыга кетет. Ушул уже тажрыйбалуу жанагындай саясатчы же болбосо возрасттагы кишилер көбүрөөк ойлоносун. Ушул кадам туурабы деп. Ушул жагынан эки ушундай возрасттагы саясатчылар бириккенде мен ойлойм коомдо алдыга жылуу болот. Мундардын ортосунда бир мындай айкалыш, байланыш болсо керек, сөзсүз түрдө керек. Дагы бир маселе да, мисалы шайлоочулар менен жолугушканда муну деле өзүңүз байкап жатсаңыз керек, коомчулук эл дайыма сурайт. Мисалы бизде мектебибиз жок, ооруканабыз жок, жолубуз бүтпөй жатат, ысык муздак суубуз жок деген сыяктуучу. Кээде ушунун баардыгы мисалы жергиликтүү бийлик же өкмөт аткара турган жумуштар, анан ушуну депутаттардан, мыйзамчылардан талап кылышат, а мыйзамчылардын негизги полномочиясы эмне экендигин алардын деле башкарбайт да. Туура. Ушул жерде демек жергиликтүү бийлик, өкмөттүн кемчилигиби же депутаттар элге акча берип, убаданы берип эле мындай алдап көндүрүп алышканбы? Жок. Бул жалпы биздин экономикабыздын алсыздыгы, жалпы бюджеттин аздыгы ушунун баары ушуга түртөт. Себеби эгерде толук ушул бюджетти бир толтура казан десек, толтура болсо баарына жетмек. Казанда болсо качка чыгат. Ошол жетишпегендик ушундай бир элдин суроо талабына түрткөт. Себеби алар көрүп турат. Айыл өкмөтү, райондук бийликтин колунан келип атканын көрүп, жогору жактан ошол ким ошону жетишип алып алса, чечип аткандыгын көрүп атышат да. Активдүү депутат чечип койгонун көрүп атышат. Мурда ошондой маселе бар болчу да. Мына ушул өтө активдүү болуп, өзүнүн позициясын, өзүнүн ушул бюджетти кароодо өзүнүн аймагындагы, округундагы маселени кое билген депутаттар жетишип калышат болчу да бюджетти кароодо. Муну көрүп калган эл ошон үчүн ушуну талапты коюп келишет. Ай, сен ушуну салдыргын, ушуну бүтүрткүн деп. Бунун бардыгы биздин ушул экономикабыз алдыга жылып, бюджет толук жетип калган учурда дефицит болбой ушу профицитке өтө баштаганда ал нерсе жоголот. Ошол маалда талап башка болот. Азырынча талаптар ушундай болуп атат. Сиздин оюңуз боюнча 7-чи чакырылыш мындай сапаттык жагынан кыйла айырмаланат деген ой барбы? Үмүт же азырынча прогноз бериш эртеби? Азыр эрте. Бардыгы салыштырмалуу деп коет эмеспи? Мына 2007-жылдагы парламентти Ак Жол фракциясын 2010-жылы кандай гана сындашкан жок. Ошондо мен 2010-жылы май айынан кирип бергем. Мен айткам, кое туралы, убакыт келсин. Келген парламентти көрөбүз. Ошондо баа бересиңер. Мына азыр салыштырмалуу айтсак болот. Ошол 2007-жылкы парламент интеллектуалдык жактан бүт тармактын өкүлдөрүнүн камтыгандыгы жагынан эң күчтүү болгондугу көрүнүп калды. Демек, ар бир жылдардын алмашышы менен улам бир чакырылыштын сапаты түшүп келаткан экен да. Түшүп келаткан. Легендарный парламентте элемдесе ошол маалда кыргыздын менмин деген кишилери ошол парламентте болгон. Интеллигенциянын каймактары отурушкан. Бүт барды болгондо бүт тармакты камтыган. Акыркы жылдары парламентке ошол акчалуулар, спортсмендер жана башка ушундай кишилер көбөйө баштагандыгы белгилүү болуп калды.
Сиз албетте парламентте мындай бир топ көйгөйлөрдү көтөрүп жүрөсүз, бирок эми азыр кайрадан парламентке келе турган болсоңуз, азыр мурдага салыштырмалуу бир ай ичинде элдин арасында көбүрөөк болдуңуз да. Кайсы маселеге өзгөчө приоритет берейин, ушул тууралуу бир мыйзам жазыш керек экен деп ой толгоп атасыз? Мен өзүм жазган биринчи окуудан өткөн мыйзам бар. Экинчи, үчүнчү окуудан өтө элек. Мен жолуучулар да ошону мен эсиме салып атышат. Бул кайсы бул? Ысырапкерчиликке каршы мыйзам. Биринчи окуудан 6-чакты парламентте өткөргөн. Экинчи окууга келгенде коллегаларым колдоого албай, көп маселе бар дешип өтпөй калды. Бирок бул өзүнүн кезегин күтүп турат. Жаңы парламент келгенде биринчи кезек каралып мыйзамдардын бири. Ошол мыйзам бүгүн бизге керек. Биз ушул аш той менен ушул адам каза болгондо дагы тойго айландырган ушул салтыбызды өзгөртүшүбүз керек да. Көп айтышат, бул кыргыздын салты илгертен ушундай болгон. Бирок кырчындай болгон жаш жигит каза болуп атса, бул жакта чучукталашып, же болбосо чоң мал союлуп деп тарынган. Кредитке той алып берди. Же болбосо тойду ошондой жарышуу менен кылганыбыз, ошонун баардыгын камтыган мыйзам долбоорун мен алып киргенмин. Мына азыр эл колдоп парламентке келип калсам, биринчи кезекте мен ошол мыйзамды алып чыгам. Ошол мыйзамды так жеткирип, бул мыйзам биринчи кезекте кызматтагы кишилер үчүн. Бизде ошондой нерсени ким кылат? Чиновниктер кылат, депутаттар кылат. Мага көп ушундай сын пикир айтышты. Эмне өзүң балдарыңды үйлөп бүттүңбү дегенге чейин айтышты. Бирок бул мыйзам азыр керек. Бул мыйзамды ушул сыртта жүргөн биздин жарандарыбыздын кайрылуусу менен, ушул 7 дубандан чоң аксакалдардын кайрылуусу менен жазылган мыйзам бул. Мына биздин мыкты жигитибиз, жанагы Талант Анарбаев деген жигитибиз өзү Кыргызстанды түрө кыдырып, ушундай суроо менен, ушу керекпи деген суроо менен 35, по-моему, ушундай атайын сюжет даярдап чыккан передача. Ошол кишинин немесин дагы мен алып туруп, ал киши менен да сүйлөшкөнмүн. Ал кишиники өтө эле катуураак дагы. Майдалап жазгыла дейт бардыгын дейт. Дасторконго чейин жазгыла дейт. Мен айттым, мыйзамга жазыш туура эмес келип калат. Бирок биз эгерде негизги ушул туура эмес деген мыйзам менен киргизип койсок, ойлойм, элибиз ошого барып мыйзамга көнөт. Биринчи сын пикир чоң болушу да мүмкүн бул жерде. Бул бир маселе экен. Башка дагы кайсы? Башка маселе, мен ушул азыркы министрлер кабинетинен дагы, азыркы президентибизден дагы сунуш берип, өзүм ушундай талап кыла турган нерсе бул жаңы ишканалардын ачылышы. Өндүрүш ишканаларынын ачылышы. Азыр ошого аракет болуп атат. Мына ушул энергетика жаатында көптөгөн инвесторлордун келип атканын мен көрүп атам. Мына Араб Эмиратынан келип кетишти. Күн энергиясын алуу боюнча альтернативдүү булактар, ошону колдонбосок, өзүбүздүн ушундай азыр көрүп атпайсызбы кыйналып? Мына кандай абалга келип калдык, ошондуктан мен ойлойм муну бирден бир өзүмдүн милдетим катары дагы ошо мыйзам жаатында мен ансы деле ошол мамлекеттик жеке өнөктүк мыйзамын жаңылап сунуш берип киргиздик азыр. Биз мына ушул кошуна ошол эле Араб Эмиратындай ал жерде ишкана ачсаң 51% Эмираттык болуш керек. 49% чет элдиктики. Биз дагы ушул кен байлыктарында, же болбосо ушул стратегиялык мааниге ээ объектилерине ошондой талапты мыйзам түрүндө киргизишибиз керек. Мына эмнеге келдик, мына Кумтөр эмнеге алып келди көрүп атпайбызбы? Ошондуктан ушундай ошол мыйзам иштей баштаган болсо ошого келет. 70-30 биринчи акча салганда инвестор, андан кийин барып тескерчи болуп калыш керек. Мамлекеттиги 70, ошол ишкердики 30 болуп калыш керек да. Ошол жагында карашыбыз керек биз. Бул абдан жакшы экен. Чындыгында азыр Кыргызстандын экономикасын көтөрө турган көрсөткүчтөрдүн баары эле ошол өндүрүш ишканаларынын жетишсиздиги болуп атпайбы, туурабы?
Сиздин оюңуз боюнча, мисалы, азыр өзүңүз байкап атасыз да, мисалы, мен дагы көп элет жерине барганда ушул көйгөйдү байкам, ички миграция, тышка кетип атат, биз демографиялык өсүшүбүз кандай болот деп деле кээде ойлоном да, мен саясатчы эмесмин, бирок кандай болот экен деп ойлоносуң да, ушул көйгөй, жумушсуздуктун мындай чечүүнүн жолун неден көрүп атасыз? Бул ушул кезге чейин жанагы бизде эмне болуп атат? Мына бийликтин тез алмашуусу, ошол бийлик башындагы келгендерге эптеп эле бирдемени алып калсам деген бир ой менен болуп калып атат да. Биринчиси, экинчиси ошол жоопкерчиликтин жоктугу. Жоопкерчилик бар деген мыйзамдар катуу иштей баштаганда бардыгы токтойт. Азырынча ошол жок болуп, кичинекей элибизди багып кеткенге, көтөрүп кеткенге мүмкүнчүлүк бар да. Бул ушул бийлик башына келгендер бизче айтмакчы инсап кылса эле, эл үчүн иштей баштаса, биз оңолобуз. Мен буга ишенем. Себеби кошо мамлекеттерди көрүп туруп көзүң күйөт да кээдечи чын эле. Эмне үчүн биз ушулдай болуп өнүгүп кете албайбыз? Эмне бизге тоскоолдук кылып атат? Мен өзүм чет элде болгондо, мисалы үчүн Кореяда миграция комитетинин төрагасы болуп турганда, мен Сибир Уралды толук кыдырганмын. 10 шаарын кыдырып, биздин мигранттар менен жолугушуп, алардын маселесин бардыгын изилдеп келип, атайын жогорку кеңеште тышкы миграция боюнча мыйзамдын Исабеков экөөбүз автор болгонбуз. Кубанычбек Исабеков экөөбүз. Ошол тышкы миграция мыйзамын өзгөртүү киргизгенбиз. Экинчиси, кыргыз эли биз аябай ушундай тез үйрөнгөн элбиз. Кореяга барганыбызда ошол жерде Кореядагы заводдун ээлери айткан, биз мындан кийин кыргыздарды гана алабыз деген. Мен айттым, эмне үчүн десем, тилди тез үйрөнөт силердин жигиттер, кыздар. Жумушту так аткарышат. Ушундай бир тартиптүү, жоопкерчилик дейт да. Анан кийин мен айтам, анда Кыргызстанга келгенде эле кантип биз жаман болуп калып депчи. Ошондуктан мүмкүнчүлүк бар, элибиз тез үйрөнөт, тез колунан келет. Чет элдеги балдарды көрүп атабыз, Кыргызстандан чыккан. Убагында Турция да ошентип өнүккөн. Бүт сыртка чыгып, жаштары бар да чыгып, ошол жактан үйрөнүп келип, өзүнүн мамлекетине алып келип туруп, азыр Турция кандай экенин көрүп атабыз. Сиз бир топ жыл ишкерчилик кылып жүрдүңүз да, туурабы? Анан мамлекеттик кызматта деле көп иштеген жоксуз? Бир да кызмат иштеген жокмун. Анан дастан деле жетектегениңиз көбүрөөк эсибизде калыптыр. Депутат болгонуңуз эсибизде. Эгер азыркы шартта сиздеги тажрыйбаны аткаруу бийлигинде пайдаланалык десе барат белеңиз? Же бул оорбу? Мен ушул эгерде өндүрүш жаатында болсо бармакмын. Мен азыр өзүм сезип турам, колумдан келет негизи. Өндүрүш жаат болгондо бул кайсы бир министрликти бериш керек? Ушул жалпы өндүрүштү өнүктүрүү боюнча Кыргызстандагы жөн эле, мисалы үчүн азыр биз мына энергетика, тоо кен тармагы, бүт айыл чарба карап атпайбызбы? Эми ушулардын баардыгын бириктирген ушу кичи ишканаларды куруп өндүрүшкө өтүшүбүз керек да. Мына азыр башталды, бирок өтө аз болуп атат. Өзүбүздө өскөн мына Баткендин эле өрүгү. Дүйнөдө жок ушундай бир даамгай, дарлык жагы бар. Ошону татынакай бир коробкага салып, көрсөтүп алып чыкканын билбей атабыз, товарыбызды. Же болбосо мына биздин өзгөнүн Карашора суусу. Ашказан оорусунан миңдин бири. Ушуну биз жакшылап медицина жагынан далилдеп, ошону дары катары колдонуундагы пока кылбай жүрөбүз. Ушуга окшогон толтура бизде. Өзүбүздүн эле таза суубуз. Мына азыр дүйнө жүзүндө суу бензинге баасы жетип атат барып. Жакынкы 50 жылда бензинден кымбат болот. Биз ушундай өнүктүрүшүбүз керек, ишкана курушубуз керек. Демек, сизде өндүрүш тармагын көтөргөнгө мындай идея, сунуш, пикир, ойлор бар экен. Бар. Кудай буйрса, парламенттен да сунуш бергенге атайын ушул мен каалоом бар.
негизинен биз ушул тез-тезди бийлик алмаштырбай ушул убакытты берип ошолорго иштөөгө шарт түзүп беришибиз керек. Эң сонун. Азыр эми ушул электоратыңызга кандай каалоо тилегиңиз бар шайлоонун алдында? Эми жалпы элибизге мына биз өзү кыргыз эли кеңпейил, ушундай бир ишенчээк элбиз жалпысынан. Элибизге мен ушул каалоом сабырдуулук, ынтымак, дагы бир жолу биз ушул кыргыздын ким экенибизди, Кыргызстан баарыбызга кымбат экенин шайлоо болгондо эле тополоң чыгара бербей ушул бир келишимге келип, бир ынтымакка келип, утулгандар утулганын билип, уткандар утканын биле турган учур келет деп мен ишенем. Ошондуктан жалпыбызга, элибизге каалоом ынтымак, жакшылык, Кудай буйрса Кыргызстандын жакшы күндөрү эле алда. Шайлоочулар эми тандоосу жалпы ушул мыйзам менен сиздердин колуңуздарга ушундай бир мүмкүнчүлүк берилди азыр. Каалаган талапкерди колдогонго азыр мүмкүнчүлүктөр бар. Ошондуктан адашпай ушул билими бар, эл үчүн иштейм деген талапкерлерди өзүңүздөр тандап аласыздар деп мен ишенип кетем. Ошону менен катар мен азыр Ишеним партиясы менен шайлоого баратам. Ишеним партиясынын номери 9, менин номерим 6. Мен ойлойм адашпайсыздар. Чоң рахмат, анда ийгилик каалайбыз. Рахмат.